таяну, таваккал кылуу. Ат-таваккалу алаллах, Аллах Таалага таваккал кылуу. Ушул жөнүндө иншалла сүйлөшөбүз. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва алаллахи фальятаваккалил муъминун." Аллах Таалага ыйман келтирген, Аллахтан корккон, ыйман келтирген мумундар Аллахка таваккал кылсын, Аллахка таянсын. Дагы башка бир аятта, ушул Фуркан сүрөсүнүн 58-аятында: "Ва таваккал алал хаййиллади ла ямут." Дайым тирүү болгон, эч качан өлбөй турган, дайым тирүү болгон Аллах Таалага таваккал кылгыла. Таваккал кылуу деген сөздүн мааниси Аллахка таянгыла деген. Анткени Аллах Таала адам затын жаратып туруп, адамдын жүрөгүн жаратып, жүрөгүн эки түрдүү кылып жараткан. Биринчиси дайым басса турса Аллахка таянып, Аллахка таваккал кылып жашай турган кылып жараткан. Экинчи түрү Аллахка таянбай турган кылып жараткан. Албетте, Аллахка таянбай жашаган адамдар ахиретте эмес, дүйнөдө дагы бир нече кордуктарды көрүүсү тууралуу иншалла төмөндө иншалла сүйлөшөбүз. Ал эми дайым Аллах Таалага таваккал кылгандар дайым ийгиликте экендиги жөнүндө иншалла Куран аяттарын окуганга аракет кылабыз иншалла. Анткени Аллахка иман келтиргендер эрте менен ойгонгондон баштап үйүнөн кадам коюп чыкканда бисмилlah таваккалту алаллах ла хаула ва ла куввата илля биллах деп сөздөй баштайт. Аллахтын аты менен мен Аллах Таалага таваккал кылдым, Аллахка таяндым деп эшикке чыгат. Өзүнүн жумушуна ырыскы издеп, ушул күнүн башында Аллахка таянуу менен баштайт. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Эч кандай күч кубат жок, эч кандай бир абалдан экинчи абалга өтө турган бир кудурет жок, бир гана Аллах Тааланын ийгилиги менен болот деп туруп момун адам биз баарыбыз ушинтип жол баштайбыз. Анткени Аллах Таалага таянуу момун адамдын, Аллахка иман келтирген адамдын эң чоң куралы. Жана пайгамбарлардын дагы, Аллахка эң жакын болгон пайгамбарлардын дагы өзүнүн коомуна, кээ бирки пайгамбарларга каршы чыккан мушрик коомуна дагы каршы турган эң чоң куралы, эң чоң күчү бул Аллахка таянуу. Ошондуктан пайгамбарлар айткан: "Ва ма лана алла натаваккала алаллах ва кад хадана субулана ва ланасбиранна ала ма адайтумуна ва алаллахи фальятаваккалил мутаваккилун." Ибрахим сүрөсү 12-аят. Пайгамбарлар айтат: "Биз Аллахка эмнеге таянбайбыз? Аллахка таянабыз. Чындыгында Аллах Таала бизди туура жолго салган. Жана силер ыза берген, силер зыян берген нерсеге албетте биз сабыр кылабыз. Жана Аллах Таалага биз таваккал кылуучу адамдар бардыгы Аллахка таваккал кылсын" деп. Пайгамбарлар айтат: "Аллахка таяна турган адамдар таянсын." Аллахка таянуу кандай болот? Эми ушул сөзгө бир аз токтоло турган болсок, биз буга чейин таваккал жөнүндө көп эле баяндарды укканбыз негизичи. Аллахка таваккал кылыш керек деп баарыбыз эле айтабыз. Эми Аллахка таянуу кандай деңгээлде болот? Мисалы, Нух алейхиссалам. Нух алейхиссалам коомун 950 жыл даават кылды, бирок эч канча адам иман келтирген жок. Бирок 950 жылдын ичинде Нух алейхиссаламга жалаң гана зыяндарды берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү төрөлгөн Мекке шаарында 13 жыл дааватында дээрлик санактуу эле адамдар иман келтирди, бирок зыяндар эсеби жок зыяндарды берди. Бирок ошол зыяндарга сабыр кылыш үчүн, каршы туруш үчүн кайсыл күч болду? Аллахка таянуу болду. Аллахка таянган адам дүйнө кыйынчылыктары ал үчүн эчтеке эмес болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 13 жыл ичинде коому иман келтирбестен тетирисинче эң акыркы чеги ушинтип кеңешилинди пайгамбарыбыздын көзүн тазалаганга, пайгамбарыбызды өлтүргөнгө буйрук чыгарышты. Ошондо Аллах Таала пайгамбарыбызга уруксат берди, Меккеден Мадинага карап хижрат кылган. Барыңыздарга белгилүү. Меккеден Мадинага карап хижрат кылганда пайгамбарыбыз Аллахтан башка эч кимге таянган жок. Абу Бакр Сыддык экөө жол тартты. Билесиздер, жолдо пайгамбарыбызды тутуп бериш үчүн, кармап бериш үчүн бардык мушрик коом
аракет кылды. Жана ушунун үстүнөн чоң акча дагы сыйлык айтты. Пайгамбарыбыздын тирүү ким Мухаммадты тирүү кармаса дагы, же өлгөндөн кийин өлүгүндө кармап кеп берсе дагы 100 төө убада кылынды. Мына ошондуктан Меккедеги мушрик коом бардык издегенге чыкты. Акча ушул нерсени кылат да. Пайгамбарыбыз хижрат кылганда Мадинага кете турган жолго эмес, ага карама каршы тилке жакка карап жол басты. Анткени 3 күн бою ийиз сууш үчүн. Билесиздер, Саур үңкүрүндө барып жашырынды 3 күн бою. Бирок мушриктер пайгамбарыбызды издеп, ошол Саур үңкүрүн көңүңүздөр эле билсеңиздер керек. Тоонун башындагы бир үңкүр. Ошол үңкүргө чейин издеп чыгышты. Себеби Меккедеги карыш жерге чейин издеди, акыры издебеген ошол жердеги алдагы шек менен. Ошол жерге чейин барды. Пайгамбар ал үңкүрдө Абу Бакр Сыдык экөө отурат эле. Издеп чыккан канкор адамдардын кадамы пайгамбарыбыз жашырынып турган үңкүрдүн алдына чейин келди. Айтат, риваяттарда келет, алардын баскан кадамдарынын издери, бут кийимдеринин издери угулуп тура турган деңгээлге чейин. Бут кийимдери көрүнүп тура турган, колуна кармап турган кылычтарынын учтары көрүнүп тура турган деңгээлге чейин жакын келди. Жана сүйлөшкөндөрү дагы угулуп турат эле пайгамбарыбызга. Эми элестетиңиздер, ушул жерде көрсө эле кармап өлтүрө турган абалда турат. Бирок ошол жерде пайгамбарыбыздын жанында Абу Бакр аябай кайгырды. Анткени ушул жерде агер алар көрүшсө, кичине эле эңкейип караса, көрүшөт эле пайгамбарыбызды кармап өлтүрүшкөн болсо, акыйкат жол ушул жерден бүтүп калабы? Пайгамбарыбыздын алып келаткан акыйкат жолу, Аллахтын дини, рисаласы ушул жерден токтойбу деп аябай кыжалат болду. Кыжалат болгондо пайгамбарыбыз айтты: "Ла тахзан, инналлаху ма'ана." Абу Бакрга айтат: "Я Абу Бакр, ла тахзан, кайгырбагын. Абу Бакр, сен кайгырбагын. Чындыгында Аллах Таала биз менен бирге." Аллахка тоокел кылыш ушундай болот. Албетте себептерин карманылат, бирок ошондо дагы бир абал келген учурда таяна турган зат Аллах Таала болот. Ла тахзан, инналлаху ма'ана. Капаланба, Аллах Таала биз менен бирге. Хадисте келет, үчүнчү шериги Аллах болгон эки шерикке кандай дейсиң деген Абу Бакрга. Жана дагы аркасынан ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аятты окуп берди. Ва таваккал алал хаййил лади ла ямут. Эч качан өлбөй турган, дайым тирүү болгон Аллах Таалага тоокел кылат. Бул Аллахка таянган адамдардын жолу. Эми Аллахка таянбаган адамдардын дагы жолу бар. Алар кандай болот? Фираун. Муса алейхиссалам өзүн Кудай деп жарыялаган адамга барып, Аллахтын динин түшүндүрөт, жана Бани Исраилди, яһуттарды алып чыгып кеткенди сурат. Бирок канчалаган далилдер тургузулгандан кийин, Аллахтын можиз аяттарын көргөндөн кийин бирок ыйман келтирбеди. Муса алейхиссалам Бани Исраилди алып чыкты. Фираун аркасынан түн ичинде кууп, өлтүрүп салганга өз аскерлери менен чыкты. Эми ушул жерде айырманы караңыздар. Муса алейхиссалам Аллахка таянган абалда жол тартты, келатат. Ал эми артынан кууп келген Фираун жана анын аскерлери өзүнүн күч кубатына, курал жарагына, аскерлерине таянган абалда келатат. Бир тарап Аллахка таянды, экинчи тарап өзүнүн курал жарагына, көптүгүнө таянды. Бул Аллах Тааланын сыноосу экен. Ушул Нил дарыясынан, азыркы учурдагы Каирден Байтул Мактис жакка карап басканда, билесиздер, азыркы Шарман-Шейхтин деген жердин алдынан өтөт. Бирок жолдон адашып, бир аз оң жагыраак жүрүп туруп, ылдыйраак жол менен барды, акыр барып кептелип Кызыл деңизге келип такалды. Бани Исраил коому ал Аллахка таянган коом эмес эле. Ал Муса алейхиссаламга таянат эле. Айтты, бизди уже кармашты. Бизге жетип алды деди. Бирок Муса алейхиссалам айтты бул жерде: "Инналлаху ма'ана." Аллах Таала биз менен бирге. Фираун аркасынан келди. Муса алейхиссалам Аллахка таянган абалда турду. Эми караңыздар, бир аз эле убакыт өтпөстөн ким кимге таянса, кандай абал болушун ушул жерде Аллах Таала көрсөтүп койду. Бул Куранда келген кисса. Аллах Таала ошол деңизди ортосунан бөлүп,
Муса алейхиссалам жана аны менен бирге жүргөн Бани Исраилга ачып берди, өтүп кетти ошол жерден. Ал эми аркасынан кууп келаткан өзүнүн курал жарагына, аскерине, күчүнө таянган Фираун жана аскерлери аркасынан кууп барып, ушул деңиз астында калды. Эң акыры аягында Аллахка тооба кылып, Аллахка кайттым деди, бирок Аллахка кайткандыгы ал учурда кабыл кылынбайт. Билесиздер, адамдын тообасы Аллахтын балеси келген учурда кабыл кылынбайт. Жана ошондой эле адамдын тообасы жан алкымга келген учурда дагы кабыл кылынбайт. Бирок азыркы учурда кабыл болунат. Себеби Аллах Таала өзү убада кылган ла тaqнату мин рахматилла, Аллахтын ырайымынан үмүт үзбөгүлө деген. Бирок ал чекке чейин. Эми туугандар, дагы бир түшүнүктүү болуш үчүн Аллахтан башка таянгандар кандай болот? Нух алейхиссалам билесиздер. Нух алейхиссалам 950 жыл дааваттын ичинде эсептелүү гана адамдар ыйман келтиришти. Жада калса ошолордун катарында өзүнүн баласы дагы ыйман келтирбеди. Нух алейхиссаламга Аллах Таала буйруду, коомго бале келет, Аллах Тааланын кырсыгы келет. Кеме жасаганга буйруду жана бардык жаныбарлардан жуп-жуу менен кемеге салганга буйруду. Жана аны менен бирге мусулман, Аллахка ыйман келтирген мусулмандарды да салганга буйруду. Андан кийин Аллах Тааланын балеси жерге түшүп баштады. Асмандан жамгыр жаады, жерден бүт булактар, суулар чыгып, жер бетин суу каптап баштады. Жада калса ушундай толкундар дагы пайда боло тургандай болуп калды. Ошентип кеме ордунан жылып, бүт эл суунун астында калып, Аллахтын ушундай кырсыгы келип турган учурда Нух алейхиссалам ошол мушриктердин арасында, сууга чөгүп аткандардын арасында баласын көрүп калды. Баласын көрүп туруп, аталык сезим жогору келип кетип, «Я бунайя иркам маана, ва ла такуну ма'ал кафирин». Балам, биз менен чыкчы бул жакка. Кафирлар менен бирге болбочу деди. Эми караңыздар. Аллахка ыйман келтирбегендер мусулман эместер эмнеге таянат? Баласы айтат: «Саави иля жабалин ясимуни минал ма». Мен тоо жака чыгып кетип калам. Тоо мени суудан сактап калат. Деп Аллахтан башкага таянды. Анан ал экөөнүн ортосун ошол учурда толкун бөлдү. Бардыгы сууга чөгүүчүлөрдөн болду. Туугандар, Аллахка ыйман келтирбегендер, Аллахка таянбагандар Аллахтан башка нерсеге таянат, жалаң гана кыйроого, кырсыкка учурайт. Анткени эки эле жол бар. Же Аллахка таянат, же Аллахтан башкага таянат. Бирок Аллахка таянгандар материалдык жактан алсыз болсо дагы аларда күч болот. Физически күчү аз болсо дагы аларда күч болот. Бизче айтканда аябай эрктүү болот. Аллахка таян. Анткени Аллах Таала өзү убада кылган, убадага бек, Аллах Тааланын динине бекем турулат. Бул Аллахка таянуу бизге жүктөлүнгөн фарз, милдет, ыймандын фарыздарынан, рүкүндөрүнөн болчу. Ким Аллахка таянбаса, бул ыйман дегендин бир рүкүнүн кылбаган болот эсептелинет. Жада калса, таянуу туугандар, Аллах Таала жараткан махлуктардан эң жакшы махлугуна дагы, эң жакшы адамга да таянган болбойт. Адам өзүнүн атасына таянганга да болбойт. Өзүнүн кол башчысына дагы, жада калса периштелерге дагы таянганга болбойт. Эң жакын Ибрахим алейхиссаламды отко таштаганда коомучу, сен биздин арабыздан өзгөчө адам болдуң деп отко таштаганда периштеге дагы таянган эмес Ибрахим алейхиссалам. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Мага Аллах жетиштүү, Аллах кандай гана өкүл деген. Эми Аллахтан башкага таянгандарды тууралуу айта турган болсок, Куранда келген Худ алейхиссаламдын коому, Ад коому. Алар ушундай коом болгон, дүйнө жүзүндө андай күчтүү коом болгон эмес. Аларга дини турку бой жактан дагы күч берген, байлык берген, дүйнөдөгү бардык нерселер. Жада калса ушул тоо таштарды кадыресе биз жөнөкөй бир не деп коет, эң жөнөкөй жаш балдар ойной турган ылайды жасагандагы эле тоо таштарды ар түрдүү формага келтирип үйлөр салышкан. Жана алар мындай алардын артыкчылыгы, Аллах Таала берип койгон неаматы, аларга шүгүр кылыш керек эле Аллахтын берген күчүнө. Бирок алардын тетирисинче Аллахтын берген неаматтары аларды текебер болушуна түрткү. Жана Аллахтан башкага таянууга түрттү. Алар айткан сөзү ушундай болчу: "Мен ашадда минна кува." Бизден дагы ким бар күчтүүрөөк деп. Бизден күчтүү ким бар экен деди. Бирок
Авалам ярау анналлаху аллази халакахунна хуа ашадда минхум кува. Алар билишпейби? Аларды жараткан Аллах Таала алардан караганда күчтүүрөөк. Аллах Таала аларды дагы кыйроого учуратпадыбы? Ыйман келтирбегендиги себептер. Өзүнүн күчүнө таянып, Аллахка таянбагандыгы себептүү. Урматтуу туугандар, биз дагы жан төрүбүз менен сезишибиз керек. Кээде иш дайым жүрүшө берсе, ден соолук дайым жайында болсо, колубузда бир күч болбосо, ошол күчкө таянып алабыз. Аллахты унутупчу. Аллах Таалага таянайлы туугандар. Биз бир көз ирмем чалыктагы Аллахка таянбай жашай албайбыз. Эгер Аллах Таала бизди биз көз ирмемге чейин секунд таштап койгон болсо, биз кыйроого учурайбыз туугандар.